Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коногу Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков. Кош келдиңиз. Конституциялык реформа темасын улай сизге суроо. Эмне үчүн баш мыйзамды эртерээк өзгөртүп, жандуу реформаларды дагы эртерээк жүргүзөлү деген чакырыктарга каршы болуп атасыз? Эми Конституция боюнча карап келсек, Конституцияны акыркы убактарын алып келсек, 6 жолу өзгөртүүгө дуушар болду да. Конституция өзгөргөнү менен жашоо оңолуп кетти дегенден мындайча айтканда мындай белги жок да. Анан Конституцияны өзгөртөлү дегендер менин жеке оюмда да 20-жылга чейин деп элдик элдин добушу менен 20-жылга чейин өзгөртүү болбосун деген чечим кабыл алынган. Бирок ошого болбостон парламентте депутаттардын инициативасы менен ошол кезде президенттин колдоосу менен деп айтсак болот, Конституцияга өзгөртүүлөрдү кабыл алганбыз. Анын максаты биз парламентаризмге багыт алып атабыз, жол алып атабыз. Биз кичине болсо дагы парламенттин, өкмөттүн полномочияларын кичине бекитип коелу, күчөтүп коелу деген максатта. Ошо 2 жылдан ашуун убакыт өттү, ошол байкалдыбы, күчөгөнү, өзгөргөнү, жашырганы? Мен жеке оюмда ойлойм, бул азыркы убакта күчөгөнү байкалбаганы менен бул келечекте бере турган өзгөртүү болгон деп койсок болот. Бирок бүгүнкү күндө деле Конституцияны өзгөртүп, бул Конституция эми кабыл алынды, болду, өзгөрбөсүн деген нерсе эмес, догма эмес. Конституцияны өзгөртүүгө мен жеке оюмда эмне себептен каршы болуп атам? 20-жылы шайлоо болот. 20-жылы келген саясий күчтөр туура деп чечим кабыл алса, ошол көз караш менен өзгөртүүгө кетсе болот деген ойдомун да. Бүгүнкү күнү Конституцияны өзгөртөлү деп аткан күчтөр көбүнчөсү бүгүн Конституцияны өзгөртүүнү колдотуп алсак, эртеңки күнү парламенттик шайлоого кайра барышыбыз керек деген маселе турат деген максатта жасалып аткан иш деп ойлойм да. Негизи бул Конституцияны өзгөртөлү деген демилгенин артында сиздин оюңузча эмне бар? Бул саясий бир күрөшпү, же болбосо Конституцияны өзгөртүп, реформаларды жүргүзүп, экономикалык дагы ийгиликтерге жетишсе болобу? Эми бардык маселе бар деп койсок да болот. Себеби экономикага байланыштуу дагы өзгөртүүлөрдү кошуп, экономикага байланыштуу деп айтса болот. Саясий күрөш деп да айтып койсо болот. Себеби бүгүнкү күнү саясатта сыртта калган күчтөр ушунун аркасы менен парламентке келебиз, өзүбүздү күчөтөбүз деген максатта да жасалышы мүмкүн. Ошол эле учурда Конституцияны өзгөртүүдө, ар бир өзгөртүүсүндө эл үчүн, бийлик үчүн мындай жакшы нерселер болот деген ойду айтып келген да байма-бай. А бирок иш жүзүндө кандай экенин бүгүнкү күн көргөзүп атпайбы? Көбүнчө ушул реформага баралы, кардиналдуу реформага баралы деген сөздөр парламенттен сырткары айтылып атат да. Анан кийин көбүнчө мындай бир оппозициялык маанайдагы күчтөр айтып атат. Эгер сиздер жок, Конституцияны өзгөртпөй туралы, мораторийдин соңун күтөлү, 2020-жылдан кийин деген позицияны кармансаңыздар, андай болсо ошол эле Бекназаров баштаган күчтөр, топтор эртең көчөгө чыгып кетсе эмне болот нааразылык акциялары менен? Эми биринчиден нааразылык акциялары менен көчөгө чыкпайт дегенди эч ким кепилдик бере албайт. Туура деп чечилсе, мыйзамдуу түрдө көчөгө чыкса, ал нерселер талкуу жарата турган нерсе болот. Бирок ошол эле учурда мен жеке оюмда законодательный инициатива деп коебуз. Ал демилгени ошол Бекназаровдун айткан сөзү бар. Мен элдик демилге кылып да чыгарам деп. Элдик демилге кылып чыгарам деген нерсесине эч ким тыюу берген жок. Колунан келсе элдик демилгесин чыгара берсин. Бирок бүгүнкү күнү парламентте турган күчтөрдүн көбү менен сүйлөшүп консультация кылып атабыз. Чыгара турган мезгил эмес, убакыт эмес. Азыркы күнү бул жерден Конституцияны өзгөртүп койгондо эле жашоо өзгөрүлөт эмес. Азыркы убакта деле саясий күчтөр реформага барабыз десе, ушул эле Конституция менен реформага барса болот.
жетишерлик деңгээлде полномочиялары бар. Ушул өзгөрүүлөр жөнүндө айтканда көпчүлүк учурда мындай бир кадрдык маселелерди айтабыз, анан саясий системаны айтабыз да. Эгер ушул эки нерсе өзгөрбөсө, анда бир Кыргызстандагы өнүгүүлөрдү көрсө болбойт деген дагы сынчылар бар да. Анда ушул кадрдык саясатты, системаны, мына башкаруу системасын өзгөртүүнүн баш мыйзамды толуктоодон, баш мыйзамга кайрылуудан башка дагы жолдору, механизмдери барбы? Эми механизмдер бар экенин, кадр маселеде механизмдер толтура экенин көрүп атпайбызбы? Өкмөткө 1 жылга жетпеген убакыт берилип эле 1 жылга жетпей эле бат-бат алмашылып атат. Аягым неменен бүтүп атканын дагы көрүп атабыз. Саясий системаны өзгөртүү боюнча негизи конституциялык реформалар өзү ошо саясий системаны бекемдөө, өзгөртүү деген максатта болуш керек да. Бүгүнкү күнү конституцияны өзгөртсөккөндө мен жеке оюмду ойлойм, ошо 20 жылдан кийин келген саясий күчтөр биригип, кеңешип, конституцияны өзгөртүп, парламенттик система, толук парламенттик система өтө турган механизмдерди элге алып чыкса болот. Ошол именно саясий системанын өзгөрүшү деп айтсак болот да. Кадр маселесинде кадр өзгөртүп койсо эле маселе өзгөрүлүп кетет дегенге азыркы конституция деле жол берет. Сиздин оюңузча ушул толук парламенттик система деген эмне? Себеби дегенде мына 2011 жылы деле биз ошо парламенттик демократияга багыт алдык, мына башкаруу өзгөрдү деди элек да. Эмне? Толук парламенттик системага өтүү деген нерсе бул башкаруу парламенттик системада өтүү. Ошол эле керек болсо бүгүнкү күнү мына президентти дагы парламентте эл шайлап атат. Эл шайлаган президент деп өткөндө президент саясатта жүргөн жогорку кеңеште шайланган адамдар силер өкмөттүн ишине кийлигишпегиле. Силер мыйзам чыгаруучу орган катары гана ишиңерди алып баргыла дегенге чейин заявлениялар болгон да. Парламенттин өзүнүн табиятында көзөмөлдөө функциябыз да бар, өкүлчүлүк функция да бар. Аны мен эл катары шайлангам деп президенттин ошол функцияларга мындайча айтканда түздөн түз кийлигишип аралашпагыла деп айтышы бул ошо элден шайланган себептен айтып мындайча айтканда ошого немеси жетип атат да. Келечекте толук парламенттик системага өтсөк, мындай болуп калат да. Бир орган ошол парламент эл аркылуу шайланат. Парламентке келген күчтөр келечекте өкмөттү да, президентти да шайлайт. Ошол толук парламенттик система, классикалык варианты. Ал менин түшүнүгүм эмес, ал көп мамлекеттерде ошол. Көбүнчө бирок мына Кыргызстандын мисалын ала турган болсок, баягы бийликти өзгөртөлү, башкарууну өзгөртөлү дегенде эле ушул эле Бишкектин тегерегиндеги, Ак үйдүн, өкмөттүн тегерегиндеги бийлик бутактарын айта беребиз да. Ушул эле жогорку кеңеш, өкмөт, коалиция кандай түзүлүш керек, президенттин полномочиясы кандай болуш керек. Ал эми мына айылдык кеңештин, шаардык кеңештин дагы полномочияларды, аларды дагы күчтөндүрүү жактарын ойлоп атасыздарбы? Негизгиси айылдык кеңешти эми биз туура жасадыкпы, туура эмес жасадыкпы, бирок ошол айылдык кеңештерди жергиликтүү бийлик деп коебуз го. Жергиликтүү бийликтерди реформа жасайбыз деп райондук кеңештерди жоюп, айылдык кеңештерди бюджетти алсак, 2 тепкичтүү бюджет кабыл алып койдук. Бирок бүгүнкү күнү ошол алынган нерсенин дагы минус жактары, жетишпеген жактары да көрүнүп калды да. Мен жеке оюмда мынтип ойлойм да, парламенттик система бизде партиялар дагы эң тажрыйбасы көп деген партиянын тарыхын карап келсек, катуу барса бир 25 жыл. Андан тышкаркы, мисалы биздин партияны алсак, тарыхы 3 жылдын тегеретесинде. Биз мамлекетти түзө турган ошо партиялык системалар кандайдыр бир этапты акырындык менен өтө турган убакыт бар да. Орустарда сөз бар го, методом проб и ошибок өтүп баратабыз да. Бирок жакшы жери, мисалы Европа мамлекеттерин алсак, ошо парламенттик толук системаларды алып келсек, аларда 100 жылда өткөн тарых. 100 жылда өткөн тарых. Биз ошол нерсени ошо кече 2010 жылы конституция кабыл алганда парламенттик системаны курабыз десек, 8 жылдын ичинде элибиз коомчулукта уже айтыла баштады.
парламенттик система бизге туура келбейт экен. Кайра эле мажоритардык шайлоого өтөлү. Жергиликтүү ар бир жергиликтүү жерден депутаттар чыксын деп. Биз ал нерседен өткөнбүз да. Анан бир нерсенин аягына чыкпай эле ошо саясий оюн деп койгум келет. Ар бир саясий күч, сыртта калган өзгөчө күчтөр өзгөртөлү. Өзгөртүү болсо эле биз бийликке келип калабыз деген ойлор пайда болуп атат да. Алар системаны оңдоп түзөтүш эмес, бийликке келиш гана максатта айтылып аткан сөздөр деп ойлойм да. Биз таңдаган жолубуздун жок дегенде бир башка мамлекеттер 100 жылдап тарых өтсө, биз жок дегенде бир 10-15 жылда өтө турган этапта. Туура анын да өзүнүн издешкалары болот, өзүнүн минус жактары болот. Бирок ошо минустарды болушунча башка мамлекеттин опытын колдонуп, кыскараак мөөнөттө өткөнгө аракет кылышыбыз керек. Бирок кыска десек, аны 1 жылда эле өтүп кое албайбыз. Ага эл дагы, коомчулук да даяр болуш керек да. Бизге мына эң жакын регион боюнча эң жакын өлкөлөр бул Монголия, Грузия, Армения. Мына булар сиздердей болуп багыл убакыт бербестен туруп эле тез аранын ичинде мындай бир референдумдарды өткөрүштү. Элдин оюн билип эле бат-баттан эле ошо парламенттик башкарууга кирип кетишти да. Анан мисалы ошону талап кылып аткан күчтөрдүн дагы сунуштарын сиздер ошо парламенттин ичиндеги фракция лидерлери, депутаттар талкуулап мындай оң тескери жактарын ойлонуп көрдүңүздөрбү же жөн гана баягы ар бириңиздер өзүңүздөрдүн пикирди айтып атасыздарбы? Фракциянын лидерлери жалпысынан алып келгенде мындай пикир алмашуу, сүйлөшүү ичибизде дайыма байма-бай болуп турат да. Ар ким өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Бирок биз фракция, ошо 6 фракция бирликтүү келип бир чечимге токтогудай бүгүнкү күнү шартта боло элек да. Анан сиз айткан ошол Монголияны да, Арменияны, Грузияны алалы. А жерде мындайынча айтканда саясий жактан башка бир күчтөрдүн кийлигишүүсү болуп, колдоосу болуп атат. Ошол себептен реформалар аякта мындай бат өтүп кетип атат десек да болот да. Бизде бүгүнкү күнү биз жасап аткан кадамдарга көбүнчөсүнүн буттоосу жагы бар. Себеби биз региондо биринчи ушул системаны таңдаган мамлекетпиз. Бул система кандай өсүм көргөзөт, аны убакыт көргөзөт да. Өткөн аптада экс-президент Алмазбек Атамбаев ошол 2020 жылдагы шайлоого КСДП фракциясында номер 1 мындай тизме менен алып чыгам дегендей билдирүү жасады. Ал эми парламент ичиндеги фракцияларда бул шайлоого карата даярдык байкалабы? Саясий күчмүн деген күчмүн деп эсептеген күч сөзсүз түрдө келечектеги шайлоого катышабыз деген ойдо иш алып барат. Бүгүнкү күнү бардык саясий күч дебейм, бирок ичара сүйлөшүүлөр, ичара мисалы биз деле саясий күч катары бизге дагы келип эртең күнү биригел деген дагы күчтөр бар. Сиздер менен чогуу кетет элем деген оюн айтып аткандагы баягы жеке адамдар бар десек болот да. Бул баягы постоянно болуп турган процесс. Буга даярдык көрүп атат, көрбөй атат эмес, керек болсо ошо Атамбаевдин дагы атайын айткан сөзү бул баягы кандайдыр бир саясий күчтөргө посыл жасап атат дегенди билгисет деп койсок болот да. Мен чыгам, бүгүнкү күнү ички ситуациясы кандай болуп атканын көрүп атабыз. Ошол нерсе үчүн да атайын айтылып аткан, алдын ала айтылган бул мындай ход десек да болот да, кадам. Мына парламенттик башкаруунун сиздин оюңузча кайсыл деңгээлине, кайсыл тепкичине жетти деп ойлойсуз? 2011 жылы бир 5-чи чакырылыш, 2015 жылы 6-чы чакырылыш, бул бир эле конституция, бир ошол 2010 жылы кабыл алынган конституциянын негизинде келген депутаттар болду. Ал эми 2016 жылдагы оңдоп түзөтүүлөр 7-чи чакырылыштагы парламенттин сапатын, составын, деңгээлин өзгөртө алабы? Эми мен жеке оюмда ар бир саясий күч кийинки биз ошо 5-чи чакырылышта да, 6-чы чакырылышта дагы партиялардын келип, партиянын тажрыйбасы астыгы, жаңы уюшулуп чыккан партиялардыкы, баягы мындайча айтканда,
кетирген жаңылыштыктарын анализ кылып чыктыго деген ойдобуз да. Себеби өзүңөр билесиңер 5-чакырылышта да ошол келген фракциялар бир нечеге бөлүнгөн. Бүгүнкү күнү келген фракциялар да ичинен бир нечеге бөлүнүп турат. Бул эмнени билгизет? Бул кечээ шайлоонун астында электораты бар, финансылык возможносту бар адамдардан чогулуп шашылыш түрдө формироваться эткен списоктардын акыркы результаты да. Мен ойлойм, кийинки шайлоого сөзсүз түрдө партиялар списоктарды аябай тыкыр карап чыгат. Мисалы, мен өзүм жогоруда айтпадым, биз ошо шайлоонун астында чогулган күч болчубуз. Биздин партиябыздын арабызда деле мындайча айтканда бир команда катары чогулганыбыз менен ар бир региондон чыккан адамдарды толук баарын билип, толук баягы маалыматты гана алып, ушул бир көз карашыбыз болот, чогуу кетебиз деген максатта чыгып, бүгүнкү күнү ошол чыккан адамдар, ошо чогуу чыккан команданын ичинде деле мындай бир маселеге көз караш эки болуп калган маселелер деле бар. Кече жакында деле шайлоодо фракциябыз бир тараптуу, кээ бир фракциянын мүчөсү башка кандидатты президенттик шайлоодо деле колдогон маселе болуп калды. Себеби ошо партиянын баягы тарыхы астыктан. Мен ойлойм, келечекте партиялык, мындайча айтканда, тартип өзүнөн өзү орногонго алып келет. Партиядагы мүчөлөрү ошо партиянын уставын, партиядагы дисциплинаны сактаганга аргасыз болот. Ошондо гана партия күчтөнө баштайт. Сырттан караганда мына парламентте айрыкча ушул 6-чакырылышта көптөгөн кемчиликтер айтылып атат. Сиз дагы мына жогоруда кичине белгилей кеттиңиз. Айрыкча мына жогорку кеңешке жалаңба бизнесмендер, чөнтөгү калың адамдар келип алды. Булар парламентаризмди өздөрү түшүнмөк беле деген сындар айтылып атат да. Ал эми ичтен караганда мына ошол процессте аралашып жүрөсүз да, фракция лидери катары. Ичтен караганда мына чын жүрөгүңүздөн ачык сырыңызды айта аласызбы? Кандай кемчиликтер бар? Кемчиликтер эми баягы мындайча айтканда кемчиликтер көп эле деп айтсак болот. Себеби мен бекер айткан жокмун. Ушул чакырылышта партиядагы келген депутаттардын составын деле карап келсек, жаңы адамдар келди. Саясатта жада калса бизнесте жүрөбү же өкмөт жумушундан келген адамбы, канчалык тажрыйбасы, кандай опыту бар экенин аны баягы куралсыз эле бүгүнкү күнү көрүп атабыз. Анан депутаттын составы, мисалы бүгүнкү чакырылыштагы депутаттар бул парламент келгенде мен эмнени байкадым, ар бир чакырылыштан кийинки чакырылышка бир 30% депутаттар, мындайча айтканда опыту бар, тажрыйбасы бар депутаттардан бир 30%-ын тегересинде эле өтөт экен. Калган 70% башка сферадан, саясатка мындайча айтканда жаңы кадам таштаган адамдар келет да. Алар толук системага кирип түшүнүп аралашып кетиш үчүн бир нече убакыт өтөт. Бүгүнкү күнү парламентте мына 3 жыл иштеп атат. Бүгүнкү күнү парламентте мына эми мындайча айтканда тажрыйбасын толук топтоп, толук иш башталып калды. Айрыкча мына сиз жетектеген фракциянын тегерегинде ар түрдүү ой пикирлер көп. Мына депутаттардын тегерегинде ар түрдүү талаш талкуулар болуп кетти, окуялар болуп кетти, жанагы иликтөөлөр болуп кетти дегендей туурабы, чуулуу окуялар болуп кетти ушу Кыргызстан фракциясынын депутаттарынын тегерегинде. Сиздерди мына 2015-жылы КСДП фракциясынын спутник партиясы катары, ошолорду колдоп чыккан партия катары көрүшкөн да. Ал эми 2020-жылы эмне болосуздар? Эми мындай да, Ибраим мырза, саясат деген өзү ушундай нерсе экен да. Ойлоп таап, өзгөчө акыркы убактарда ошо сенин коллегаларың прессаны алып келсек, соцсеттерде ачык болуп калды. Анан ойлоп таап ушак жазып койгонго аябай мастер болуп алдык да. Керек болсо ар бир саясий күч өзүнүн троллдорун кармап атат. Анан коомго кандай маалыматты жибербейсек,
ошол маалыматты коом сиңирип алат деп туруп ойлоп чыккан маалыматтар да. Биз СДПКда эгер спутник болуп чыкканда биз анда ошол кезде шайлоодо мына мен өзүм иштеген округда дагы административдик кысымдарга кабылгам. Биз эч качан анда административдик кысымга кабылмаган эмеспиз. Жок эле дегенде азыркы 18 депутат эмес, бери чети 25 депутат менен келмекпиз. Жок эле дегенде. Биз дагы кээ бир участокторду жокко чыгарып, ошол участоктордон уткан участокторубуз болгон. Жокко чыгарып койгон. Анан спутник деп ал кезде мен билем замандашты спутник деп чыгышкан. Баягы саясий күч талаш тартыш болуп аткан жерде ар бир саясий күчтү эмне кылып жамандап койсок болот, эмне кылып ошол ала турган добушунан алсыратып койсок болот деген жолдорун издей беришет экен. Ошол издеген жолдордун бири эле болгон спутник деп жазгандары. Эгер биз спутник болгондо 18 мандат эмес, тиги айтып атпаймынбы, бери чети бир 35 мандатты алып СДПКдан кем эмес партия болуп келмекпиз. Бизге бут тосуу болгон себептен 18 мандат алып калдык дегенди айтып атам да. Көпчүлүк учурда ушул парламентте үнү катуу кылган, бийликке сын айткан, оппозициялык бир маанайдагы саясатчылар элдик колдоого ээ болот да, элдин мындай оозуна илинет, көзүнө илинет дегендей да. Бирок сиздер ушул мына шайлоого 1,5 жыл гана калды. Ушул кезге чейин мындай бир катуу бир фракция катары өкмөттү деле, президентти деле, жогорку кеңешти деле сындабай эле келатасыздар да. Анан кийин ушундай бир позиция менен, мындайча айтканда, орто позиция менен деп коелу, конструктивдүү деп айтасыздар өзүңүздөр. Ошондой позиция менен 2020 жылдагы шайлоодо ошо Кыргызстан фракциясы парламентке өтөөрүнө ишенесизби? Мен ишенмек түгүл, толук ишенем деп айта алам. Бүгүнкү күнү биздин фракциядагы депутаттардын ар бири өзүнүн регионунда авторитети бар, иштерди жасап, шайлоочулар менен байма-бай иштеп аткан адамдар да. Бүгүнкү күнү фракциябыз эң күчтүү фракциялардын бири, туруктуу турган фракциялардын бири деп кое алам. Туура айтасың. Сын айтыш, сынчы болуш, критикалаш эң оңой нерсе. Тилин таап иштеш, ошол критиканы айтканда, ошол айтылган критиканын аягын, мындайча айтканда, тыянагы кандай болуп атат. Ошол айтылган критиканын аркасы менен, ошол көтөргөн критиканын аркасы менен жумуштоңдо ойлдуңбу? Же бир сунуш бере алдыңбы? Ал экинчи маселе. Бүгүнкү күнү биз өкмөт менен дагы критикабызды айтсак, сунушу менен кошо иштеп келатабыз. Могу тармакты момундай кылып оңдош керек деген сунушубузду берип атабыз. Биз бүгүнкү күнү баягы конструктивдүү иш алып барып атабыз деп, мисалы оппозиционерлер деле биз конструктивдик оппозициябыз деп айтып аткандай, биз коалицияда конструктивдүү иш алып барган фракция катары ишибизди алып барып атабыз. Сөзсүз түрдө баягы сынчынын өтүгү майрык деп кыргызда айтып коет. Сынчы болуп аткан адамдардын буга чейинки жасаган ишин караш керек да. Сүйлөгөн сөзүнө эмес, кылган ишине баа бериш керек деген ойдомун да. Анан катуураак сын айтып койсо эле, алдыга чыгып сүйлөп койсо эле, бул ушул активно иштеп аткан депутат экенин дебеш керек да. Ошол депутаттын кылган ишине баа бериш керек деп айткым келет да. Парламенттик шайлоонун келерки жылы өз учурунда болоору белгилүү болду. Ал эми конституциялык реформалар, ушул конституциялык өзгөртүү, түзөтүү, толуктоолор качан болот деп күтүп атасыз? Жана анын натыйжалары качан элге сезилет деп ойлойсуз? Мен жеке оюмда 20 жылы Кудай буйруп шайлоо тынч жакшыраак өтсө, шайлоочуларыбыз туура таңдоо жасаса, туура таңдалган күчтөр келсе, 20 жылдан кийин бир 21-22 жылдар менен реформаларга толуп бара баштайт деген ишеничим бар. Ал ошол конституцияны өзгөртүү, ошол системаларга эми кайсы күч келет, ошого жараша көз караш болот. Ошо келген күч өзүнүн көз карашын, өзүнүн ошол өкмөттүн структурасы болобу, башкаруу системасы болобу, мындай баягы алдыга койгон максатына жасай турган кадамдардын бири ушул конституциялык реформа болот да. Мен жеке оюмда ойлойм, ошо 21 же 22 жылдары
ошого барып калабыз го дегенде. 20-жылы шайлоо күзүндө болот, белгилүү болгондой. Суроо менен болсо 21-жылы өкмөт формировать этип иш алып барса 21-жылдын күзүндө же 22-жылдары болуп калат го деген ойдомун. Маегиңизге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуусунда биз бүгүн Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков менен конституциялык реформалардын келечеги тууралуу талкууладык. Саламатта калыңыздар.